Ассаламу алейкум достор. Техас штаты, 12 август. Техаста абдан күн ысып атат. Эшикте 35 плюс. Трактын ичине киргенде артында турган, тизилип турган трактардын баары кондиционер иштетип, эшикке чыксаң, мотордун үнүнөн эчтеке угулбайт. Мен дагы азыр трактын ичинде отурам. Баягы трак драйверлер күн сайын штаттарды алмаштырабыз. Анан биздин үйүбүз убактылуу, офисибиз трак болуп калат экен. Азыр мен дагы моторду иштетип, кондиционерди иштетейин десем, үн угулбай калат жакшы. Ошон үчүн бир 15 мүнөттүк видеону чыдап, ысысак дагы сиздерге баягы тартуулаганга аракет кылалы достор. Бүгүнкү кыскача видеодо мен сиздер менен билим жөнүндө ой бөлүшүп кетейин деп чечтим. Мен өз курактуу же өзүмөн улуу абаларга, эжелерге айтканда туура эмес болуп калат. Анткени эми кантсе дагы алар турмуштун кандайдыр бир этабын өтүп, жашоодон суугун, ысыгын көргөн адамдар го деп ойлойм. Менин айтайын дегеним, менин ой бөлүшөйүн дегеним бул менден кичүү мектеп курактагы, мектепти бүтүп азыр окуу жайларда окуп жаткан студент биздин инилерге, карындаштарга кайрылайын дедим эле. Бекеринен айтылган эмес, окуу жана окуу билим булагы дегендей. Убакыт өтүп жатат. Биздин жаштар бизге караганда акылдуу болуш керек. Бизге караганда жакшыраак жашаш керек. Бизге караганда көптөгөн нерселерге жетишиши керек. Жаштар биздин келечек деп айтып коебуз. Ошон үчүн жаштар билим алыш керек. Азыркы учурда жана грин карта оюну болуп жатканда заявка толтуралы деп өткөн жылдагы көрбөдүкпү? Көптөгөн жаштардын берген суроолору эле мен 9-ду бүтүп кетип калдым эле, Россияга иштегени. Грин карта толтура аламбы деп айтып калышат да. Ошол орто билимдин жогунан грин карта оюнуна дагы катыша албай калып жатышат. А может маңдайына жазып койгон, жаратканыбыз маңдайына жазып койгон. Грин карта тапшырса утсун, Америкага барып, турмушун улап, жакшынакай окуу жайларды бүтүп, ишканаларды ачып, бутуна туруп, өзүлөрүнүн туугандарына, ата-энелерине жардам берсин деп маңдайына жазып келет, анан билими жок болуп калат атпайбы? Ошон үчүн мен 9-ду бүткөндөн кийин балам Россияга бар, биз эми иштей беребизби, бизге дагы жардам бер деген ата-энелерден суранып кетет элем. Балдарыңыздардын турмушуна балта чаппай, жок дегенде мүмкүнчүлүк бериңиздер, орто билимдүү болушсун. Эми жаштар биздин келечек, баарыбыз билебиз. Анан келечектеги биздин жаштар билимдүү болуш керек да. Негизинен айтайын дегеним ошо жаштарга. Азыр убакыт өтүп жатат, технология өнүгүп жатат, 21-кылым. Биз кичинекей чакта мектепте окуп жүргөн кезде эсимде бири-бирибизге кат жазчубуз. Кат жазып, колубузду коюп, колубузду чийип, мияка шакектерди, мияка сааттарды тартып, кооз кылып, анан катыбызды жиберип, бир ай күтүп, анан бир айдан кийин жооп келгенде сүйүнүп калчубуз. Азыр технологиянын өнүккөнүн көрүп атпайсызбы? Не деген технологиялар мурда башында пейджерлер деген чыккан, андан кийин Skype деген, анан Viber, анан WhatsApp деп, Instagram деп, бардык жерде азыр видео звонок жасап, дүйнөнүн кайсы бурчунда болбо сүйлөшсө болот, жаныңда отургандай эле. Бул технологиянын өнүгүп жатканы да, IT-ники. Ошон үчүн мен бүгүнкү кыскача видеодо сиздерге IT жөнүндө анча-мынча билгенимди айтып берип, түрткү берейин деп тартып жатам. Кичинекей чактарыбызда эми сурачууда, ким болосуң десе, космонавт болом дечү. Ошон үчүн мен азыр жаштарга айтайын деген оюм, инилер, карындаштар, мектептен окуп жаткан кезден баштап англис тилине кызыгыш керек. Анан IT-ге кызыгыш керек. Мен IT-ни мурда көп деле көңүл бурчу эмесмин. Азыр акыркы күнү ошо IT жөнүндө кичине изилдеп, IT жөнүндө көп видеолорду көрүп атып, анча-мынча түшүнүк пайда болду. Негизи трак жумушунда дагы бир направлениялар бар да, например, трак жумушу деп коет.
бирок трак жумушунда жанагы драйвен деген бар, рифер деген бар, флетбек, степбек дегендер бар, машина ташышат, анан опасный груздар деп абдан узун трактар бар. Ошо сыяктуу эле IT сферасында дагы направленияларга бөлүнүп экен да. Анан ар кандай курстар бар, анан ошо курстардагы биринчи бул курсту бүтсөңөр, кодировщик болсоңор жеңилирээк болот. Бул курс кичине оорураак болуп калат. Биринчи могу курсту бүтүп, анан иштеген учурда башка курстарды баягы иштөө учурунда анан окуп үйрөнүп алсаңар болот деген биздин блогер IT жагында иштеп жүргөн, мисалга келтирсек, Гавайда жашап жүргөн биздин Бакыт жана Айдана карындашыбыз кандай сонун видеолор тартып атат, IT сферасында жакшы маалыматтарды берип атат. Мен да жакында Сейитбек иним менен ошо Бакыттын прямой эфирин көрдүм, абдан сонун талкуулашып, жакшы маалыматтарды беришти. Мен ошол темага да аягында келем, достор. Окуңуздар, убакытты кетирбеңиздер. Көп мекендештер айтып калат, мен англис тил азыр окубай эле коеюн, Америкага барганда батыраак үйрөнүп алам, жеңил болот экен деп. Үйрөнсө болот мияка келгенде. Бирок эмнеге тигил Кыргызстанда жашап жүргөндө, же Россияда, Европада жүргөн мезгилде үйрөнүп койбойсуздар? Эмнеге сиздер ошол Кыргызстанда, Россияда, Европада жүргөн кезде айтини окуп албайсыздар? Даяр келбейсиздер Америкага. Биздин ушул маалымат берип жатканыбыз, биздин эми жашап калганыбызга меники 9 жыл болуп 10-жылга кетти. Ошол учурда биз келгенде анча-мынча каталарды кетиргенбиз да, убактыбызды жоготконбуз. Анан элдердин мээсине сиңип калган инилер, карындаштар, Америкага келгенде обязательно жумушту кара жумуштан башташ керек деп. Идиш аяк жууш керек, балдарды багыш керек, кары кишилерди багыш керек, стройкаларды иштеш керек, белди сындырып. Даяр келсек жакшы да. Мен көбүнчөсү жана грин карта утуп алган көптөгөн мекендештерге дагы кайрылгым келип атат да. Анткени күн сайын сүйлөшүп калып атпайсызбы? Көптөгөн мекендештер менен сүйлөшүп калып атабыз. Мына жаңы келдим, 1 жума болду, 1 ай болду, бул штатка келдим. Келгенде эмне кылат? Квартира табат, жумушка орношушат. Андан кийин турмушту акырындан башташат да. Анан көбүнөн сурасаң эле жумуш издеп атам, бир стройкага кирип атам, тиги кафеге кирип атам, бир крыша жапканга кирип атам, грузчик болуп кирип атам деп. Башында ошондой эле жумуштар иштеш керек экен деп. Андай эмес да. Эгер сиздер даяр келсеңиздер, англис тилиңиз жакшы болсо, айтини тили дүйнө жүзү боюнча бир да. Математикага эле окшош да. 2-ни кошсо 4 болот деп. Азыр сиздер Кыргызстанда жашап атканда убактыңыздар көп. Америкага кийин келгенде көрөсүздөр, убакыт абдан жетишпей калат. Ошон үчүн убакытты текке кетирбей, англис тилин үйрөнүп, эми кыска деле курстар бар да, өзүңүздөр үйрөнө албасаңыздар, азыр YouTube'га кирип эле үйрөнсө болот. Жакшы видеолорду чыгарган блогерлер бар. Анан анча-мынча англис тилди үйрөнүп, же болсо көп курстар орус тили менен деле алабыз деп атат да. Эми орусча окуп, определенный акчаны төлөп, эми билимге акчаны аябаш керек. Анан өткөндө дагы мен Сейитбек иним менен прямой эфир жасап, ошо IT жагына курс ачылып атат, ошол жака киргиле, айына мынчадан төлөш керек, 5-6 ай болот курс десем, көп мекендештер жазып атат, бесплатно эле окутуп койбойбу деп. Эми бесплатно ар кимдин шарттары ар кандай да, достор. Кээ бирөө окута алат, кээ бирөө окута албайт. Алардын да үй бүлөсү бар, ата-энеси бар, жашоого план койгон, кичине акча тыйын таба ал дейт. Ар бир эле адам ошентип жанталашат да. Ито ошентип билим берип, жаштар келгиле окугула, биз арзаныраак кылып окуталы, көңүл буралы, орусча окуталы, англисче окуталы деп айтып атканына ыраазы болушубуз керек да. Мен дагы көптөгөн учурда ушундай прямой эфирлерди өткөргөнгө аракет кылам. Мен бир дагы мекендешимен бир тиын сураган эмесмин. Жүрүп прямой эфир кылалы же сторис кылып коюп берейин, мага мынча бер деп. Мен ошолор берип жаткан маалыматтар сиздерге пайдасы келсе, мага ошол эле жетиштүү. Ошондо жүрөгүм жылып калат, ар дайым айткандай. Ошон үчүн, достор, грин карта уткан мекендештер болсо, ошолордун арасында да жаштар бар да. Мыякта 18ден өйдө утуп алган карындаштар бар, иничектер бар, 18 жашта уткан, 19 жашта, 20-21 жашта уткан. Мыякта чек жок болуп атпайбы? Анан ошол учурда сиздер англис тилин билип,
анан айтиге көбүрөөк көңүл буруңуздар. Космонавт болбой эле койгула, космонавт болуш оор. Бизден кийинки инилер, карындаштар айти жагына көңүл буралы, а космонавтты сиздердин балдарыңыздар, силердин небереңиздер аракет кылсын. Эртең же болсо бүрсү күнү Кыргызстандын сааты боюнча бир болжолдогонго аракет кылам, кечки убакытка. Сейитбек иним менен экинчи жолу прямой эфир кылганга аракет кылам. Өткөндө Бакыт өкө прямой эфир кылганда Сейитбек айтты, мен азыр Турциядамын деп. Турцияда Кыргызстан менен бир 3 саат айырма болуш керек. Эми прямой эфирди көрө албасаңыздар дагы, катыша албасаңыздар дагы мен сактап коем, ошону көрүп маалымат алыңыздар. Өткөндө биз прямой эфир кылганда Сейитбек айтты. Ошол прямой эфирден кийин мекендештер жазды, Instagram баракчабызга катталды, анан 3-4 мекендеш биздин курска жазылып атат деп. Бул курс айтинин курсу. Кээ бир курстарды билип атабыз. Мен дагы жубайым болуп изилдеп өткөндө Чикагого барганда 1-2 мектепке бардык. Баалары кээ бирөөнүкү 10 000, кээ бирөөсү 7 000. Сейитбек инибиздин курсу акчасы 2950 деди го дейм. Бакытка кичине скидка берди. Ким Бакыттын атынан кирсе, катталса скидка болот деп. А может биздин Алмаз KG USA Instagram, YouTube каналыбыздан катталса, может Сейитбек дагы сүйлөшүп көрөбүз, скидка бериши мүмкүн. Ушул августтун ортосунда деп атканда, бир 15-16ларында набор кылабыз деп аткан. Анан бир 80 сааттык атайын сабакты беребиз. Ошону батыраак бир айдын ичинде окуп изилдесеңер пайда болот дейт. Түшүнүк пайда болот дейт. Анан бир сентябрдын ортосунан баштап 5 айлык курс башталат дейт. Ошол прямой эфирди кылганга аракет кылалы, дагы бир жолу маалымат алыңыздар. Анан чечимге келишиңер мүмкүн. Өткөн жылы грин картта уткан мекендештер азыр даярданып жатышат. Ошолордун арасынан дагы анча-мынча англис тили болсо, же болсо англис тили жок болсо орусча курстарда бар болот дейт. Ошо Сейитбектин мен деген Инстаграмын, данныйларын, телефонун, адресин өзү Вашингтон DC'де жашайт. Прямой эфир болгондо ылды жагына жазып коем. Ошол курска катталыңыздар, билим алыңыздар. Грин картта утуп келгенден кийин бул жакта эгер IT жөндө баягы билимиңиздер болсо, бул жакка келгенде Американын жакшы жери бир 5 жыл окуп, андан кийин жумуш издемей жок бул жакта. Окугандар окуп атат. Бирок бул жакта кыска эле курстарды бүтүшөт, 3 айлык, 4 айлык, 5 айлык. Сертификат алат да, бүттү өзүнүн резюмесин берет чоң компанияларга. Ошентип анан баягы чоң Google'га окшош чоң компанияларга жумушка кирип кетет бай. Эгер бул жакка келсеңиздер, например, үй бүлөдө жубайы анан жолдошу окуп бүтүп алды, сертификатын алып койду. Грин карта утуп бул жакка келдиңиздер. 1 айдын ичинде, жарым айдын ичинде документтериңиздерди алдыңыздар. Social Security'ni алдыңыздар. Грин картаны колго алдыңыздар. Бүттү достор. Резюмеңиздерди бересиздер дагы, анан сиздерди интервьюга чакырат, анан билимиңиздерди көрсөтсөңүздөр эле жумушка алып коет. Мыякта Америкада жумушка киргенде, IT сферасына киргенде жылына 80 000ден башташат, договор түзөт ошого. Андан кийин баягы стаж көбөйгөн сайын 90, 100, 150, 160 000ге чейин тапкан адамдар бар достор. Мен дагы ошо Сейитбек менен сүйлөшөйүн деп атам. Мен да жубайым көптөгөн курстарды тапты, Лос-Анджелестен тапты, Чикагодан тапты, Вашингтон DC'ден тапты. Ошолордун бирөөсүн тандап аткан. Алардын баарын жыйыштырып кое туралы дейт дагы Сейитбектин курсуна катталайын дейт. Акчасын бир эле төлөп койсо, эми Кыргызстандан кичине кыйын болуш керек. $2950 скидкасы менен болсо билбейм канча болот. 5 айлык курс кыйыныраак болуп калат болуш керек. Эми аракет кылыш керек, билимге акча аябаш керек. Эми Америкада жашап аткандарга бизге жеңилирээк болот. Бир жума иштеп келип туруп эле ошонун акчасын же жарым акчасын төлөп коелу, анан окууну бүтүп алсак болот. Ошо жубайым ошол окууну тандады. Кудай буйрса катталабыз, сиздерге дагы видеолор тартып турабыз. Окуу процессинде кийин Кудай буйрса бүтсө, сертификатын сиздерге көрсөтүп, жумуш издеп, жумушка киргенде дагы ушинтип интервью болду, ушундай жумушка кир деген жакшынакай видеолорду коюп бергенге аракет кылабыз достор.
Ошон үчүн баарыңыздарга чоң салам. Сейитбек иниме дагы чоң салам. Иштерине ийгилик. Кудай буйруса мен Инстаграмдан же болбосо чалып байланышам дагы. Бүгүн болобу болбой билбейм. Бүгүн эртең бүрсү күнү 3 күн деп коеюн. 3 күндүн ичинде прямой эфир кылганга аракет кылабыз. Толук маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Достор, инилер, карындаштар, IT сферасына багыт алабыз. Бул абдан сонун жумуш. Ар дайым апапака көйнөк, галстук, таза сыңар, күн сайын үйдөсүңөр, үйлө мененсиңер. Эки жака чыкканга возможностьтор көп болот. Күнүгө бир 2-3 саат иштеп коелу эле, анан жумуштарды бүтүрүп, өзүбүздүн жумуштарды бүтүрүп жүрөбүз деген IT жагында иштеп жаткан мекендештер абдан көп. Россияда дагы көп мекендештер ушул Сейитбек инибиздин курсун бүтүп жумушка кирип атыптыр. Аякта жылына бир 50 000, 60 000 еврога договор түзүшөт экен. Эгер Кыргызстандан IT курстарын таап калсаңыздар, аяктан окуңуздар, Россиядан, Европадан окуңуздар, Япониядан, дүйнөнүн каалаган жагынан окусаңыздар бирдей. Орусча окуса болот, англис тилче окуса болот, немис тилче окуса болот. Ошон үчүн аракет кылабыз, достор. Кийинки прямой эфирден жолукканга чейин Инстаграмдан сак саламатта болуңуздар. Мен видеолорду Инстаграмга лайктап тартып жүрөм. Бирок YouTube каналыбыздагы катталуучулар таарынып калбасын деп форматы YouTube каналга рассчитанный. Инстаграм койгондо кичине ичкерээк болуп калат, а бирок YouTube койгондо чоң болуп жакшы көрүнөт. YouTube каналыбызда катталган, жаңы катталып жаткан мекендештерибизге, Инстаграм баракчабызда катталып жаткан мекендештерибиздин баардыгына ийгилик. Аман эсен бололу, тынчтык болсун. Баардыгы жакшы болот. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Диплому жок журналист деп коеюн тамашалап. Алмаз Эгембердиев.